Assalamu alaikum, урматтуу Багастыруу Кыргызстан каналы, Кутман күнүңүздөр менен. Биз Алабукадабыз. Буйруса мындыка Соломо дарыясындабыз. Азыр мына Соломо дарыясында элдер неме кылып атышат? Алтын чайкап атышат. Көрдүңүздөр мындыка алтын чайкап атышат. Азыр ошону көрсөтөбүз силерге. Биздин жердештер алтынды чайкап атат. Дарыянын ичинен кумду алып, төгүп, анан агызып атышат. Мына туугандар. Акпай калган оор таштарды кол менен алып коет экенсиздер да. Мына алтынды чайкалып атат. Мына полика келип чөт экен. Бұл кадимкиле машинанын полигиби? Мына алтын азыр мына жалтырап турган мына ошол алтын экен, көрүп атышты. Мына. Мына ал жерде колунда. Мына окуш кеткен. Онда да агызып бересиң. Мынанда турат дагы мына алтын. Да кайерде турат алтын? Бuyakta жок калды же. Тетне эки отурат. Мына, мынанда эки алтын турат мынакей. Мына ушуну чайкайт экен. Бар да? Мына полигиңер аябай кымбат экен, э? Мына полиг, тибе. Алтын бар кача. Кечкере иштегенде төлөп жүрбө. Кечкече канча иштейсиңер? Канча сомдук иштейсиңер? Жашыры сыр болбосо. 2-3 миң, жакшы азамат. Сиздин поликтерди алып калган. Мына биздин мына айтып атам да, ушул фирмаларга бербейле, өзүбүздүн жигиттерге бергиле, биз экология таза кылып эле алтындын баардын чыгарып бермекпиз деп. Тура? Тетинде турат алтын. Алма алып кетме. Кармабайсың, азыр айтып атабыз аке. Хорошо. Шу эди. Силерге оңой көрүнүп атпайбы? Кармаган эле, Ал эле кармап көрүп алган. Жууганын көрүп туралы. Бул жигиттер тоону казып туруп, анан каптайт экен, азыр каптап алып келип, дарыяга алып келип, дарыянын ичинде сууда чайкайт экен. Азыр мына жигиттер сууну куюп атат, мына чайкап атат. Алтынды тундуруп туруп, астына түшүрүп туруп, анан мына полика куят экен. Мына алтындын куму, ушул кумду алып келет экен дагы. Челекке салып алып, ушуну чайкайт экен. Мына чоң дарыяга салып алып чайкайт экен. Биринчи ылайын. Челек атышсаңар керек, Капта алып келишет экен дагы. Каптагы ылайын жууп салып туруп, ийрик таштарын алып коет экен. Анан майда алтындарды чайкап алышат экен. Алтын эң түйүндө тунуйт экен. Мынакей. Мына ушул алтын. Мынакей. Мында турган алтындар. таза суга чайкайт дагы чыгарат. Чоң дарыя экен. Чоң дарыя. Ушул дарыяда алтын чайкалат экен. Сонун. Алтын чайкаганды биринчи жолу көрүп атышым. Мына ушундай жолу менен чайкалат экен туугандар. Экинчи акелердин алдына келдик. Экинчи мынакей чайкап аткан жер.
ошол эле ыкмада чайкап атышат. Булардыкы кичинераак экен бирок. Башында темир ноо, андан кийин темир ноонун аягында бул кадимки эле машинанын полиги. Ооба. Азыр мынакей. Буларда бир аз көбүрөөк экен азыр мына. Сиздерге көрүнүп атабы? Көрүнсө жакшылап көрсөтөйүн. Мынакей алтын. Мына ушул саргаргандар, ушулар алтын экен. Алтын оор болгондуктан поликке биринчи поликтин катарында көрүңүздөр көбүрөөк. Экинчисинде бир аз бар, үчүнчүсүндө бир бар. Аягында болуп экен да. Ушу катарга келип токтойт да. Ушу катарга чейин. Оор болгондугу үчүн бияка токтойт. Мына жактарына темир таштап коет буларчы. Булар темирби муналар? Караргандар, кийинкилер. 50-ге 50 темир. 50 таш 50. алтын 50-ге 50, золото. Мына. Алтын. Бул алтын бул жакта экен. Да турат. Бир күндө сыр болбосо канча грамм топтойсуңар алтын? Граммга жетпейт где-то 500, 600, 400 ушундай аралыкта. 5-600, 1 граммга жетпейт. Миллиграмм. Азамат. Азыр ушул караргандардын жарымы темир, жарымы башка металлдар экен да? Көк таш. Да, башка металлдардан нелер болушу мүмкүн мында? Билбедигиңизчи. Билбедиңиздер? Бул жерде платина да болушу мүмкүн да. Аны булар тааныбайт да, платинаны, туура? Платинаны тааныбайсыздар да. Өткөзүп беришиңер мүмкүн да. Ошон үчүн тетигини ошо кылгандан кийин алтынды алып алгандан кийин дагы тетиги грунтту вообще ыргытпашыңар керек да. Убакыт сааты келгенде балким алтынга караганда ол 1000 эсе кымбат бир эме чыгып калышы мүмкүн да. Сала берейин, көрүнбөй калат эми. Сала бер. Сала бериңиз. Силердин ташыңар тигилерге караганда майдараак экен, алардыкы чоңдору көп экен. Тоо таштарда жана кылышат да, биздики кум да. Силердикилер тоодон алып келгенби? Биздики одон өйдөрөктө бир 10 метр өйдөрөктө да. Башка неменики экен да бул, башка карьер. Башка карьер. Булар коондай тоо таштардын кычыктарынан жарып келген да. Биздики 10 метр бийиктиктеги кумдун арасынан. Кумдун арасынан, Муну кышы жайы каза бересиңерби же эс аласыңарбы? Кышы жайы айырма жокпу? Бул жакын жерлер ошондой кылышат. Мен 3 жылдан бери быйыл чыктым, азыр 4-күн чыгышым. 4-күн. Көптөн бери чыга элек экенсиз да. Бирок балдардын бардыгы эле жууса керек, жакында. Айылга жакындар баары эле жуушат. Бирок кыш кызы да, жаз кызы бу жерде бир раза болду бир 10-15 эле адам болот. Жайында башка иш кылат экен да. Салада жумуш көп да. Кыш кызы бекерчилик болгондугунун эсебине. Эми эң чоңун кармаганыңар канча болгон? 1 граммдыгы болгонбу? Одан көп. Одан көппү? Чоңда чыгып калат кеде. Бир бала айткан го, канча деп? Короче, силетик экен да. Около 30 грамм дейби, ошондой кармаган экен. Ошондой болуп калабы? Кеде. Основной таштардан болот да ол. Таш жаргандардан. Таш жаргандардан. Таштын кычыктарынан. Туугандар. Алтын жуу процесси. Солома дарыясынын мына этегинде дагы, мына жогорусунда дагы биздин жарандар алтын жууп атышат. Мынакей Чаткал тоосунан келген дарыя, Солома деген дарыя экен. Бул агып барып Казансай деген суу сактагычка куюлат экен. Өзбекстанга өтүп кетет бул дарыя. Жигиттердин каптары булар машина менен каптап алып келип, мына ушул дарыяда чайкайт экен. Мына. Туганда. Жигиттер суранды, бизди тартпагыла деп. Ошон үчүн жигиттердин өздөрүн тартканыбыз жок, кылган иштерин тарттык.
Сіздермен Бағыстыру Қырғызстан каналы болды. Тынч аман болыңыздар.